Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly musulmon tuğanlar, sizler менен кайрадан Алжардан кайрымдуу кубанды өтө кубанычтуу, өтө жагымдуу кабарлар менен. Мындан бир нече күн мурда биз оюн өткөнбүз. Ошол оюндун жеңүүчүсүн айтып өтсөк, Абдурахманов Атабек биздин жеңүүчүбүз болду. Суроо болгон, Пайгамбар саллаллаху алейхи эң чоң мөжизасы бул кайсыл деген суроо болгон. Буга Куран деп анык кооз жооп берген ошол инсан болду. Дагы бир суроо бар. Жеңүүчүгө 200 сом бирдик болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын атынын майнысы кандай болуп калат? Жоопту сиздерден күтүп калабыз. Бүгүн дагы мындан 2 күн мурда биз 3-4 күн мурда Гүлсана эжебиздин жарыясын чыгарганбыз. Сокулуктан ошол жарыяны көрүп, сокулуктан бизге эжелерибиз кайрылды. Акысыз машина бере турган болду, тигүүчү машина. Азыр мына ушул машинаны алып кеткен, бара жатабыз. Анда чогуу көрөбүз баары. Эки машина берди, сокулуктагы эжебиз даже так. Мына сокулуктагы эжебиз бизге 2 машина берди, ал атын деле айткан жок бизге. Азыр бизде эки дагы бир муктаж эжебиз чыгып калгандыктан, биз убакытты үнөмдөө максатында ал эжебизди дагы съемка кылып чыгарып олтурбай эле бул жака азыр аверлокту бул жака алып келип бердик. Ал эже деле тигүүнү билет экен, мага деле машинка керек экен. Андан соң азыр биз эжеге аверлок алып келдик. Эртең прямо строчка алып келип беребиз, буюрса башка эже берем деди ага. Азыр биз Гүлсана эжеге барабыз, ал жактан базардан жаңы аверлок сатып алып беребиз эжеге. Анда кеттик.
Мына Кудайга шүгүр эми. Аллахыма шүгүр ушул күндөрү жеткизген. Аллахка шүгүр пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтү кылып жараткан Кудайыма миң жолу шүгүр. Мындай эми кезек акчалардын отчетуну айтайлы эми. Эл сомдон 5000 сом түшсө, Москвадан Сбербанкка 13000 рубль түшүптүр. Бул эжеге Москвадан да бир тууганыбыз 1969 сом которгон экен. Жалпысынан 21000 сом акча болду. Азыр ушунча иштен ашкан акча 3120 сом ашкан экен. Ушул акча эжени өзүнүн колуна карматып койсом. Мына урматтуу момун бир туугандар, сиздерден аябай рахмат айткым келип турат. Билбейм, кубанычым ичиме батпай турат. Сиздерге рахмат. Азыр ушул окуяны карап, ушул жерди көрүп туруп, бир окуя эсиме келип турат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын 4-халифасы Али разияллаху анхунун доорунда бир муктаж инсан Али разияллаху анхудан жардам сурап келгенде, Али разияллаху анху ага көп суммадагы акчаны берип коет. Анан Али разияллаху анхунун жанында турган достору сурайт, эмне үчүн ага көп акча берип койдуң? Ушул көп акчаны башкаларга бөлүп берсең көпчүлүгүнө жетпейт беле дегенде, Али разияллаху анху ушундай жооп берет. Ушул акчаны көп-көпүнө бөлүп берсең, дагы бир ай 2 айдан кийин кайра эле ушундай акыбалга, кайра эле ушундай абалга түшүп калат дейт да. Анан бул инсанга көп акча бердик, ушул инсан эми байып кетип, зекет, садака берип калганы биз үчүн пайдалуу дейт. Мына азыр дагы ушул эжегибизге дагы ушундай ийгиликтерди каалап калабыз. Мына эже кандай ырахат, кандай ыраазычылык сөздөрүңүз болсо бизге эмес, мына ушу элге айтсаңыз болот. Мен эмне дейт элем? Биринчиден ушу силерде ушу бир туугандай болуп, менин кайгымды тең бөлүшкөн силерге ыраазымын. Силерге ушунчалык ыраазымын, бир тууганымдай, өзүмдүн баламдай, өзүмө көңүл бөлүп, ушу 3 кичинекей балама көңүл бөлүп, ушул машина ушуларды алып бергениңерге мен аябай ыраазымын. Ушуларды берген эжеге, Алтынайгы деген сиңдиме, Москвада бир жараныбызга аябай ыраазымын. Бизге көңүл бөлүп, биздин кайгыбызды тең бөлүштү. Мени эгерде ушу кайын журтум угуп атса, силер кенедей кагазды бизге ыраа көрбөсөңөр, ушу 3 кичинекей балага ыраа көрбөсөңөр, элге чоң рахмат. Мага ушу силер бербеген кагазыңардан 2 эсе 3 эсе мага чоң нерселерге жардам берген. Ушу Ал жардам фондунун балдарына аябай эки дүйнөдө мен ушу чын жүрөгүмөн ыраазымын баарыңарга. Эжеге, эжелерге, сиңдилерге, инилерге мен ушунча ыраазымын. Ушу балдарым дагы силерге окшогон акылдуу, ыймандуу, кайрымдуу, ушу эл керегине жараган балдардан. Элге дагы дуа кылып бата берип койсоңуз, анткени бул жерде биздин кызматыбыздан караганда элдин кызматы көбүрөөк. Ушу акпат дуа кылып койсоңуз элге. Мен ушу бизге балдарыма, ушу мен 3 кичинекейиме көңүл бөлгөн адамдарга эки дүйнөдө бактылуулукту каалайм. Дүйнөдөгү баардык жакшылыктарды, эмне жакшылыктар болсо ошол эки дүйнөнүн бактылуулугун берсин. Үй бүлөлөрүнө тынччылык, балдарына ден соолук, өздөрүнө ден соолук. Ушу болгон эмне жакшылыгым болсо, жүрөгүмдө эмне үчүн жүрөгүм ушу болгон бактын баарын каалайм. Амин. Кудайым баарыбызга жетсин. Амин. Аллаху акбар. Силерге дагы чоң рахмат. Урматтуу мекендештер, сиздердин жардамыңыздар менен кайгы көз жашын, кубаныч көз жашын айландырып турганыбыз үчүн аябай кубанып турабыз. Баардыгыбыз кубанычтабыз. Ким жардам берсе, 10 сом, 15 сом, 10 сом, 10 доомго, 100 миңге уруштуп отуруп ушул кезге ушунча акча сумма топтолду. Мун үчүн баардыгыңыздарга рахмат айтабыз. Бир туугандар, ушул видео жаккан болсо, лайк басып, комментарийге описание калтырып, дагы башкалар менен бөлүшүп койсоңуздар сурайынчы. Анткени жакшылыкты бөлүшкөн аны аткарган менен барабар.